эч кандай сөөг жок. Готовый фарш кошулмайча салса фарш болот. Бишкектеги фарш жасаган кампалардын биринен кадимки малдын этине анча окшобогон кочкул тоңдурулган эттер табылып, лабораторияда өлгөн малга тиешелүү экендиги далилденди. Для фастфуд, гамбургер, шаурма. По моей информации отправляют Жалалабадскую область. Кампанын ээси бул эттерди халал сертификаты бар 1 жарандан 280 сомдон алып жүргөндүгүн айткан. Бирок акыркы 5 жылдан бери эттин баасы мынчалык арзан болгон эмес. Ушунун өзү аталган сертификаттын текшерүүсүнө шектүү ойлор жаралат. Бишкек шаардык фитосанитардык көзөмөл кызматынын башчысы шаар ичинде сатылган эттин сапатына кепилдик берем дегени менен фарштарды текшерүү оюна келбегендей. Шаардагы эттер таза деп мен айта алам. Бул базарларда атайын ет сатуучу дүкөндөрдө сатылып аткан эт таза деп айта алам. Жана фастфуд жасап, элди тамак аш менен камсыз кылып аткан жайлар, эми алар көзөмөлдөгөнгө болбойбу? жок, көзөмөлдөсөк болот. Алар боюнча мисалы үчүн бул кезге чейин сиздер өзүңүздөр жакшы билесиздер да. Мораторий келген. Алынды. Чолпон экспертизалык лабораторияга келген этти анализ жасоо үчүн даярдап жатат. Бул жерде негизинен фитосанитардык көзөмөл кызматы жиберген азыктардын химиялык курамы текшерилет. Малдын эми бул свежийби же свежий эмеспи депчи. Бул этчи. Бул кайсы жактан келген эт болду ушунда? Же сиздерге айтылбай калды? Бизге айтылбайт, бул өзүнүн нумерациясы менен мага келип түшөт. Мен буларды жасай берем да, кайсыл. Өлкөдө мындай лабораториядан Бишкек Ошто экөө эле болгондуктан атайын кызмат жиберген же экспортко чыга турган азыктарды гана текшерүүгө жарайт. Башка жарандардагы шек жараткан азыктарын алып келип, кассага 400 сом төлөп текшерсе болот деген менен үлгүрбөшүн жашырбайт. Жарандар болсо, эң биринчиден жарандар андайлар кайрылат бизге. Күмөн санап, шек санаган жарандарга базардан алдым эле, магазинден алдым эле, жакшынакай болчу, эртеси күнү ушундай болуп атат, бышырсам ушундай болуп атат деп эң биринчиден биз инспекторго кабарлайбыз, инспекторго жөнөтөбүз. Инспектор кайсы жерден алган, кайсы торговый точкадан алган, ошонун справкасы барбы, баягы уруксаттары барбы, ошолорду текшерет да. Если ошо күмөн жараса, ошол жерден дагы проба алат дагы. Ошол жарандын арызынын негизинде ана бизге пробага код коет дагы, номер коет, аны бизге алып келип биз текшерип беребиз. Өлкөдө мал этинин баасы 2 жыл ичинде теңме-тең өстү. Бирок арзан фарштар базарларда байма-бай сатылып келет. Айрыкча фастфудтун эти адал экендигинен күмөн санагандар көп. Көзөмөл кылат деген санэпидем фитосанитария кызматтары ишкерлерди коргоо мораторий текшерүүгө жол бербей келет деп жатып, мораторий алынды, бирок шылтоолору түгөнгөн жок. Биз азыр өз алдынча барып текшерүү жүргүзө албайбыз. Анткени экономика министрлиги менен макулдашып, ошол макулдашуунун негизинде гана барабыз. Пландык текшерүү деп коет. Арыз келип түшкөн шартта ошондо гана барып, ошондо дагы экономика министрлиги менен макулдашып алып барабыз текшерүүгө. Тамак аш коопсуздугун чагылдырган Несахар долбоорунун алып баруучусу Эрулан Көкулов тамак аштын сапатын бийликтен талап кылуу туура эмес деген пикирде. Биз эски Советтер Союзунун системасы менен жашап келатабыз. Азыркыга чейинчи эми Советтер Союзунда сандырачтар жетишсе, азыр жетише албайт. Анткени ал кезде Советтер Союзу кезинде Бишкек боюнча бир 5 жерден нан бышырып чыгарса, азыркы маалда 1000 деген жерден нан бышырып чыгат. Бул нан деле айтып атам менчи. Заман өзгөрдү, дүйнө өзгөрдү. Ошол себептен эски советский система тилекке каршы иштебейт. Ушул системага жакшы бир мамлекет жагынан да көзөмөл кылып турган жана эл дагы өзүнүн талабын коргой ала турган система түзүп беришибиз керек да. Өлкөдө тамак аш коопсуздугу каралбай калгандыктан жарандардын жарымынан көбү ичеги карын илдеттеринен жабыркап келет. Химикаттар көп кошулган азыктар бөйрөк, боорду иштен чыгарып, айкыз рак илдеттерине алып келүүдө. Адамдын ден соолугу жакшы болуш үчүн ал сапаты жакшы тамак жеш керек. Бизге оңой сиңе турган тамакты жеш керек. Ансыз да биз өзүбүз сапаты начар тамакты жегенден кийин, организмге керектүү нерсени толтуруп алгандан кийин, ошол эле биздин бездер, ошол эле биздин боор, ошол эле биздин бөйрөк оорулары эмне үчүн көбөйүп кетет? Эмне үчүн гемодиализге көп түшүп калат адамдар? Демек бизге кирип керексиз нерсенин бардыгы боор аркылуу, бөйрөк аркылуу жана без тамырлары аркылуу сыртка чыгып кетиш керек экен. Демек ушул система иштебей атат. Биз аны кайра эле ушул уулуу заттар менен, керексиз бизге сиңбеген токсиндер менен, сиңбеген тамактар менен толтуруп алып атабыз. Алардын иштешине биз мүмкүнчүлүк бербесек, аларды биз ооруга чалдыктырып коюп атабыз.
Адамдын ички оорулары жымсалданып калышы мүмкүн, бирок ачык эле массалык түрдө ууланган учурларда деле чакан айып менен кутулуп кеткен учурлар байма-бай катталууда. Алсак 120 адам ууланган Империя пицца кафеси учурда кадимкидей эле иштеп жатат. Балким ошол учурда ууланган адамдар деле азыр бул жерден тамактанууда. Эгер ар бир жаран өзүнүн ден соолугуна өзү күйбөсө, кимден талап кылмакпыз? Жылдыз Капарова, Темир Избасканов, 7 канал, Бишкек.